Wildberries боюнча суралган суроолорго жооп берүүнү улантабыз достор. Эгерде сиздерди Wildberries онлайн маркетинг кызыктыра турган болсо, анда каналга катталып, видеого лайк басып жана видеонун астына өзүңүздөрдү кызыктырган суроолор же пикирлерди жазып койсоңуздар болот. Анда эмесе кеттик. Султан Бейбарс Теңизбаев деген катталуучубуз. Ассаламу алейкум, ишиңе ийгилик, береке жана Аллах насип этсин дейт. Ва алейкум ассалам, чоң рахмат. Бир суроо сураган достор бул жигит. Ушул эле системаны Wildberries'те Кыргызстандыкы кылса болбойбу? Оптом жана розница кылып, розница бир же эки штук алгандарга через почта отправка кылгыдай. Алиэкспресс сыяктуу. Оптом болсо өзүбүздүн складтар Дордойдо бар да. Логистикасын, налогун санап, доставкасын санап, только Кыргызстанда хранение болгудай. Реклама ошо. Обязательно тигилерге баш ийбей, алардын правиласын кылбай дегеним. Конкуренттерден арзаныраак жана пайдасы өзүбүзгө жана мамлекетке түшкөндөй кылып, алдынан рахмат дейт. Албетте бул катталуучунун бул суроону сурагандыгын астында чоң бир мамлекетке болгон сүйүү, патриоттук сезимдери бар экендиги көрүнүп турат. Бирок ошол эле учурда достор, Wildberries'тин аркасында канчалык чоң бир инфраструктура бар экендигин да байкашыбыз керек да. Бул суроо мага жылдар мурун Чубак ажыга радиодо суралган бир суроону эстетти. Бирөө кайрылып Чубак ажыга мынтип сурап атат да: Чубак ажыке, биз деген өзүнчө бир радио ачсак, ал жерде деген эртеден кечке чейин диний маалыматтар берилсе, хадистер айтылып, Куран окулса, сиз дагы ошол радиодо көбүрөөк биздин суроолорго жооп берип, өзүңүздүн илимиңиз менен бөлүшсөңүз болбойбу деген үмүттө суроо сураганда, Чубак ажы мен дүйнөнү билген, ахиретти билген, мындай акылман бир киши болгондугу үчүн айтып атат да, бул айтылган силер айтылганчалык жеңил эмес. Албетте ниетиңер жакшы, оюңар жакшы, бирок радио иштеткенге аябай чоң ресурс, аябай чоң каражат керек депчи. Дал ошонун сыңарындай достор, Wildberries жөн эле wildberries.ru деген бир сайт эмес, жөн эле бир интернет магазин эмес. Мунун аркасында болуп көрбөгөндөй чоң бир инфраструктура бар достор. Мисалы, Wildberries'ке бир күндө 12 миллиондун тегерегинде адам кирип чыгат дейт. Менин жеке пикиримде бул азыр андан дагы көбөйдү болуш керек. Анткени мен айтып аткан бул маалыматым бир жарым жыл, бир жыл мурунку маалымат болчу. Wildberries деген болуп көрбөгөндөй темп менен өнүгүп атат. Эми караңыздар. Wildberries'те бир күндө 12 миллион адам кирип чыккандыдыр. Бул деген болуп көрбөгөндөй чоң бир поток. Эки Кыргызстан бир сайтка бир кирип чыгат деген сөз бир күндө. Анын жанында бир күндө 1,5 миллиондон көп заказ түшөт. 1,5 миллиондон көп заказ түшкөндө муну деген Wildberries'тин складтарында сакталып турган 2 триллион товардын арасынан кайсы размер, кайсы расцветка, кайсы товар экендигин таап, аны деген автоматикалык түрдө клиентке жеткирүү болгондо дагы 10дон ашык өлкөгө жеткирүү, бул аябай чоң логистикалык компания экендигин көрсөтүп турат. Мисалы ошол эле Кыргыз почтасы менен жөнөтсө болбойбу дейт. Кыргыз почтасы аман эле болсун дей турган деңгээлде да. Бул жерден эми Wildberries'тин эң чоң өзгөчөлүктөрүнүн бирөөсү максимально клиент ориентированный болуп атпайбы? Кардарларга аябай көп кам көргөн бир компания. Кыргыз почтасы сыяктуу бир аябай акырын товарды жеткирип берген компаниялар менен иштешкенде бул дээрлик мүмкүн эмес болуп калат. Ансыз деле биз өзүбүз адамдар ушунчалык баягындай убакыт менен кошо шашып жашап калдык. Бизге деген бир жума 10 күн товарды күткөн аябай оордой сезилет. Wildberries деген максималдуу түрдө бир товарды 2-3 күндүн ичинде жеткирип берет. Кыргыз почтасынын ага күчү жетпейт. Мындан бир 6-7 жыл мурун болуш керек. Мен деле регулярно Америкага товар жөнөтүп турам деген бир план бар болчу. Ошол регулярно товар жөнөтүп туруу үчүн Бишкектеги толтара карго компаниялары менен сүйлөшүп, алардын бааларын алган болчумун. Ошол эле DHL, ошол эле FedEx'тер деген 3 рабочий күндүн ичинде Американын любой точкасына товарыңды жеткирип беребиз дейт. Мен Кыргыз почтасына барып алар менен сүйлөшкөнүмдө 3 айда жеткирип беребиз, бирок ортодо товар жоголуп кетиши мүмкүн. Ошого жараша аракетиңди кыл деген болушчу да. Так что менин жеке пикиримде достор, Кыргыз почтасы бир вариант катары каралбайт. Дордойдо бар да логистикасын, налогун санап, доставкасын санап, только Кыргызстанда хранение болгодай дейт. Хранение боюнча да айттым. Анын жанында достор, мындай маселени да караш керек да. Могу суроонун улантысында обязательно тигилерге баш ийбей деген жерлерге өтпөйбү? Обязательно тигилерге баш ийген кереги жок, алардын правиласын кылбай дегеним депчи. Бирок карап көрүңүздөр достор, эгерде Wildberries'те чоң бир система болсо, жана бул жерде деген аябай катуу правилалар болбосо, ансыз деле бул система иштебейт менин жеке пикиримде. Мисалы, Amazon'ду дүйнөдөгү эң чоң интернет магазин катары билебиз, бирок чын-чынына келгенде Amazon'дон дагы чоң интернет магазиндер бар, бирок Amazon кылган эң чоң өзгөчөлүктөрдүн бирөөсү бул деген максималдуу түрдө клиент ориентированный болушу, максималдуу түрдө кардарлардын камын көргөндүгүндө жатат. Wildberries деле максималдуу түрдө ошол Amazon'ду туурап келаткан бир компания, андыктан бул деле максималдуу түрдө кардарлардын камын
ошолордун кызыкчылыгын ойлоп келаткан компания. Мисалы 2020 жылы Wildberries'te деген 24 мың сатуучу болсо, азыр болсо 290 миңден ашты. Wildberries'tеги именно сатуу иштери менен, Wildberries'теги именно продавецтердин саны. Эми 290 миңдин балким 190 миңи, балким 100 миңи деген онлайн продажаны түшүнбөгөн, клиенттер менен кантип иштешкенин түшүнбөгөн же эптеп эле акча кылайын деген сапатсыз сатуучулар болгондугу үчүн каалабаса деле Wildberries деген катуу правилаларды киргизет. Эгерде бизде ушундай бир чоң система куруп, буга деген аябай катуу правилаларды киргизбесек, бул иш ансыз деле кетпейт. Анан катуу правилаларды киргизгенде адамдын табияты да бул бизге албетте жакпайт. Андан көрө достор, мен оюмчачы, бул жерде менин жеке пикирим, субъективдүү көз карашым, обязательно тигилерге баш ийбей деп баягындай бөлүнүп жарылууга эмес, дагы көп мындай мүмкүнчүлүктөргө карашыбыз керек да. Анткени Кыргызстан, биз канчалык кыргыз болсок деле, канчалык өзүбүздүн эли жерибизди жакшы көрсөк деле, Кыргызстан деген кичинекей рынок, чын гана кичинекей рынок, биздеги потенциал аябай аз. Бул деген сөз Кыргызстандан Wildberries'те чоң компания чыкпайт дегендик эмес, просто ушундай даяр бир система бар. Биз ушул системага адаптация болуп, бул жактан мүмкүнчүлүктөрдү издесек жакшыраак болот деген ойдомун да. Мисалы караңыздар. Кыргызстанда 20 миңден ашык цех бар деп айтышат. 20 миңден ашык цех. Бирок 20 миңден ашык цех Россиянын текстиль тармагынын болгону 3% камсыздайт экен. 3%. Элестетесиңерби? Бул деген сөз, эгерде 20 миң эмес 80 миң цех болсо, Россиянын болгону 12% камсыздайт. Бизде Россия бар, Казакстан бар, дагы башка баягы таможня союзунун курамына кирген өлкөлөр бар. Бул жакта деген болуп көрбөгөндөй чоң бир рынок бар. Ошондуктан азыр даяр иштеп жаткан системаны, бул система эмес, биз жаңадан курабыз дегенден көрө, даяр системаларды дагы көп мүмкүнчүлүк катары карасак, биз үчүн жакшыраак болот го деген ойдомун да. Суроонун уландысында достор, конкуренттерден арзаныраак кылсак жана пайдасы өзүбүзгө тагыраагы биздин мамлекетке дагы түшсө жакшы болот эле деген аябай сонун идея бар. Ушул жерде менин дагы эле жеке пикирим мындай да достор. Эгерде чындап мамлекетке пайдасы түшсүн десек, анда бир мамлекеттин биз үчүн жол ачып бергени дагы жакшыраак болмок. Айтайын дегеним, азыр деле Кыргызстандын ИПлары менен, Кыргызстандын ОСОлору менен иштесе болот деп жатат. Ооба. Жарым жыл мурункуга караганда же 1 жыл мурункуга караганда бир топ система отуруп калды. Азыр выплаталар тиги булар болуп атат, бирок дагы эле болушу керек болгон деңгээлде эмес да. Ушул эле мамлекеттик деңгээлде бул маселе көтөрүлүп, Кыргызстандын ИПлары, ОСОлору деген бесперебойно деп койдук го. Мындай кынтыксыз иштей баштаганда, ошондон наоборот биз үчүн чоң салым болмок. Анткени Wildberries'тин жагдайында биринчиден Кыргызстандагы кичине жана орто өндүрүштү аябай жакшы өнүктүрсөк болот. Бул жактан товар өндүрүп Россияга барып сатсак болот. Бул деген сөз, эгерде бул жакта бирөө деген орто же кичине чакан өндүрүш ачам дей турган болсо, точка сбыта деп койт эмеспи, бул товарды каяка сатам дегенде эң жакшы варианттарынын бирөөсү албетте бул Wildberries болот. Мунун жанында Wildberries'тин берген мүмкүнчүлүктөрү менен достор, эмне кылсак болот? Кыргызстанда бир эле ноутбук интернет менен Кытайдан, Турциядан, Вьетнамдан, Бангладештен же башка өлкөлөрдөн товарды өндүрүп, буну деген карго аркылуу Россияга жөнөтүп, Россиядан сатсак болот. Бул деген сөз, Кыргызстандан дээрлик эч бир ресурс колдонулбай, акча Кыргызстанга келет деген сөз да. Ушундай варианттар карап көрсөк, мен оюмча аябай жакшы болот. Анткени Wildberries деген видеонун башында айтканымдай, бул деген жөн эле wildberries.ru деген кичинекей сайт эмес. Бул деген аябай чоң бир темп менен өнүгүп келаткан бир платформа. Мунун жанында достор, мындай дагы маселе бар да. Азыр деген биз Wildberries'тин өнүгүү процессин карап, Wildberries'тин кылгандарын оп-окшошун кылсак, кайра экинчи бир Wildberries чыкпайт. Ошол эле логика менен караганда, эгерде биз Facebook'тун Марк Цукербергтин өмүр баянын карап, анын деген Facebook'ту куруп аткандагы бардык этаптарын үйрөнүп, ошол ар бир этабын окшоштуруп жасасак, экинчи бир Facebook чыкпайт. Демек, бул суроого жооп берип жатканда азыр менин негизги көз карашым, биз деген патриоттук сезимдерди бир аз дагы басаңдатып, именно ушул маселедечи, андан көрө Wildberries'тин азыркы бизге берген мүмкүнчүлүктөрүнү максималдуу түрдө колдонгондун жолун карасак, дагы көп өзүбүз утушта болот элек деп ойлойм. Wildberries дегиле интернет базарлары достор, келечектин базарлары. Андыктан бул тармактарды аз-аздан болсо деле, акырын-акырындан болсо деле үйрөнө бериш керек. Анын жанында Wildberries акыркы учурларда өзүнүн эрежелерини болушунча
татаалдаштырып келе жатат. Несерьезный игрокторду ишине, өзүнүн жумушуна, бизнесине олуттуу түрдө мамиле кылбагандарды бир четтен кысып келатат. Wildberries'e чыгам дегендер баштап жетиштүү бюджет менен, жакшы маалымат менен, жетиштүү аналитика менен чыкканыңыздар жакшыраак болот деп ойлойм. Бул каналда болсо максималдуу түрдө өзүмдүн Wildberries'те иштеп, өзүмдүн көргөн тажрыйбаларым менен, өзүмдүн маалыматтарым менен бөлүшүп турам. Кудайым буйрса эртеңдерден баштап дагы тынымсыз видеолор чыга баштайт. Андыктан каналга катталып, видеолорго лайк басып, комментарий калтырып койсоңуздар кубанычта болом.